Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, мен өкмөттүн өкүлдөрүнө айткым келет. Аябай көп талкуу жаратты. Биринчи окуудан кабыл алып калышы мүмкүн. Биз ага колдоп атабыз. Бирок бул мыйзам кабыл алынды деп эсептебегиле. Анткени мен оюмду айтып кетейин. Биринчи окуудан кабыл алгандан кийин өкмөт токтом чыгарыш керек. 42 миң үй бүлөнүн тизмесин аныктап, 42 миңдин тизмесин аныктагандан кийин токтом менен бекитип, канча чынында канча жер бар экенин тактап, анан токтом менен экинчи окууда келбесеңер, анда биз экинчи окууда кабыл албайбыз. Анклав боюнча айтылып кетти, бул жерде мен айткым келет. Анклав боюнча биз эмне деп түшүндүк? Турак жай курулган жер эмес, жерлер бул анклав деп атап калдык биз. Понятие. Ошо жерди 2000 канча деген гектарды жокко чыгарыла. Анан 42 миң үй бүлөнү эгерде 5 сотиктен эсептесек, 2100 гектар болуп атат. Ошондуктан Жылдыз Жээнбаевна, бул жерде аябай, мына элдин баары айтат бул жерде. Бул жерде коррупциялык схема бар. Кийин ашыкча жерлерди көп акчага сатабыз деп атышат. Ошо эгерде ушу жерлер калып кеткен болсо, ашыкча жерлер болсо, мунун мыйзам чегинде кымбат баада сатылыш керек, же кымбат баада аларды арендага бериш керек деп айткым келет. Мен статистика боюнча айтып кетсем, 25 жылдын ичинде биз 900 миң гектар айдоо жерди жоготтук. 91 жылы 1 миллион 900 миң гектар жер болчу. Бүгүнкү күндө 1 миллион гектар жер калды. Мына азыр Чүй областында кант кызылчаны себебиз десе дыйкандар, мына ошо жер таппай атышат. Мен айткым келет, мына 13 миң гектардан 12 миң гектар бул айдоо жер экен. Сугат айдоо жерлер. Эртең биз азык түлүк коопсуздугубуз каяка алып барабыз? Кант кызылчабызды мына 25 миң тонна эле өндүрүп атабыз. А биздин Кыргызстандагы потребность 150 миң тонна шекер, кум шекер. Мына потребность. Мына бул жерде экономика деген айткым келет. Ана урматтуу, бул жерде да мен кайрылгым келет, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, азыр бул биринчи окуудан өткөндөн кийин башталат азыр. Ар бир айыл өкмөттүн башчысы мыйзамсыз берилген жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча өзүнүн аракеттерин жасайт. Бир жерди 5-6 адамга берилген токтомдору бар. Ошолардын баарын аныктап, алардын жазасына тартыш керек. Алар керек болсо тюрмага отуруш керек болсо. Канча деген адамдардын 100 миң, 200 миң сомдорун алышып, мына ошо жерлерди берип алдап жүрүшөт. Ошого мен дагы кайрылып кетет элем, элдерге. Сиздер дагы жөн турбастан, урматтуу калай калк, сиздер дагы өзүңөрдүн үйүңөрдү, өзүңөрдүн жерлериңерди, курулган үйлөрдү барып мыйзам чегинде мыйзамдаштырып, кийин кандай бир документтерди алып, сиздер дагы ошол үйдү кредитке алып атканда залог коесуңарбы, же башка бир жеке ишкерлик багытта ишти алып барасыңар, ошол сиздер дагы колдонгула туура. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кайталап келет элем, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, биринчи окуудан кабыл алынып калса, бул мыйзам кабыл алынды деп эсептебегиле. Элге дагы айткым келет. Анан кийин биз жогорку кеңештин депутаттары күнөөлүү болбойлук. Токтом долбоору өкмөттөн келбесе, токтом долбоорунун ичинде 42 миң үй бүлөнүн тизмеси болбосо, жердин аянтын такталбаса, биз экинчи окууда кабыл албайбыз. Рахмат.